сиз жакшы белгиледиңизби, бул инструменттер кандай ыкмада иш алып барылат айтып жатасың. Ушу 2030 жылга чейинки өнүгүү программасында дагы коррупцияга каршы мындай маданиятты калыптандыруу, анан ушу коррупция багытында жүрүп жаткан иштердин сын пикир менен көз караш менен баалоого дагы мындай кандайдыр бир механизмдерди киргизүү багытталган да. Бул багытта кандай кадамдар жасалып жатат да, мисалы долбоорлор колдоого алынабы, ошо мисалы иш жүрүп жатат, бирок мындай сын пикирлердин дагы арылуу маселеси азыр жогоруда мисалы бул мамлекет башчынын баштаган иши, ал уланып эле жүрүп жатат, сиз да белгилеп жатпайсызбы? Туура, мен жаңы айтпадымбы, иш планы 27-жылдарга чейин депчи. 27 жылдарда биз ушул иш планды аткарып атып эле ошол эле маалда жарандардан, коомдук уюмдардан, бизнес өкүлү ар кайсы тармактан сунуштар келет. Ошол сунуштарды биз кийин ушул иш-чарага же болбосо башка стратегияга сунуш берсек болот. Бул жерин мындай кылсак болот депчи. Бизде тынымсыз коррупцияга жана кылмыштуулукка тынымсыз күрөш жүрүп атат. Күнүнө эле мына массалык маалымат каражаты берип атпайбы? Facebook'та ачсаңыз деле чыгып атпайбы? Эми бул токтобойт деген себебим бул адам баласы Адам алейхисаламдын балдарынан бери эле келатат. Мындай бир адамды ар дайым тыйып, анан адам баса турган жолду көрсөтүп, мыйзамдарды кабыл алып ушинтип турбасак, коом өзүбүз бири-бирибизди тарбиялап турбасак, биз жана айтпадымбы жогоруда мурдагы жетекчилердин шалакылыгы ошо туура эмес, акыйкатсыз башкаргандыгы үчүн биздин коомдо да кээ бир коомдун мүчөлөрү бузулуп кеткен. Баардыгы деп айткандан алып, ошол эле кылмыш дүйнөсү, ошол эле коррупционерлер аралашып бийликке, сөз барго ак үйгө чейин жеткен депчи. Ошондой болгондо баарыбыз көргөнбүз да, шайлоолорго аралашкан. Анан ошолордун баарын иреттеп, ордуна коюп, мыйзам менен жашоону үйрөтүп, ошого тийиштүү мыйзамдарды кабыл алып, мына бүгүнкү иш-чара мисалы жанагы мамлекеттик кызматкер кармалса, бала чакасы эгер мындай сөз барго, ата балага жооп бербейт дегенчи. Ошон үчүн келгенбиз да биз башка чаралар иштебей аткандан ушул чара иштейби деп, анан жогорку кеңешибиз кабыл алып берип, урматтуу президентибиз кол коюп берип, бүгүнкү күндө ошол мыйзамдын иштешин жыйынтыктарын жакында айтабыз дедик го. Бирок жыйынтык болот. Анткени ошол эле ата балдарын тарбиялайт. Мына мамлекет кызматка барсаңар, таза иштегиле, силердин сөзүңөр мага тийбесин. Мына мен таза иштедим. Же болбосо атасы коррупционер болсо, балдары, ата сиздин айыңыздан биз барбай калдык мамлекет кызматка деп, бул үй бүлөдө да бири-бирин тарбиялоо болот. Биз ошого окшогон мыйзамдарды өркүндөтүп, сунуш берип кете берсек, анан